Kırgız tili sabagын өтөбүz. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 17-сентябрь күнгө бейшемби класс иши өтө турган темабыз үндүү тыгыштар. Сабактын максаты сүйлөгөнүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыгыштар үндүү тыгыштар болорун билесиңер. Окуучулардын окуп түшүнүүңөр, кабыл алууңар өсөт, сабаттуу жазууга машыгасыңар. Адабий тилде сүйлөгө сулуу таза жазууга, ынтымактуулукка, мээримдүү болууга тарбияланасыңар. Үндүү тыгыштар сүйлөгөнүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыгыштар үндүү тыгыштар болот. Алар жалаң үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыгыштарды созсок болот. Кыргыз тилиндеги үндүү тыгыштар А, Э, О, Ö, У, Ü, I, I. Эми созуп көрөлү. А, Э, О, Ö, У, Ü. Китеңерди биринчи көнүгүүсүн карайсыңар, окуйсуңар. Тексттер үндүү тыгыштар менен башталган 5 сөздү көчүрүп жазгыла. Мектеп жолунда текстинен мен 5 сөздү таап жазып койдум. Өзүңөр дагы таап жазсаңар болот. Мисалы үчүн алар үндүү тыгыш менен башталды. Кийинки сөз алипти, А үндүү. Эмнеге? Э үндүү. Алдына А, эки, мында Э. Биринчи көнүгүү деп жазып, анын астына сөздөрдү жазасыңар. Үндүү тыгыш менен башталган сөздөрдү. Кийинки экинчи көнүгүү сөздөн сөз жараткыла, аларды жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үндүү тыгыштардын астын сызгыла. Биз буга чейин сөздөн сөз жаратып келгенбиз. Мында математика деген сөз берилди. Эми ушундан сөз жаратабыз. Мен 3 сөз таап койдум. Калганын өзүңөр таап жазасыңар. Мисалы үчүн ат, ата, ит. Дептериңерге экинчи көнүгүү деп, анын астына математика деген сөздү жазасыңар. Анын астына сөз дейсиңер. Анын астына эми сөздөрдү жазасыңар. Бүтүр менен ажыратып, сөз таап алгандан кийин анын астына сүйлөм дейсиңер. Эми ушул таап алган сөздөрүбүзгө сүйлөм сөз. Мисалы үчүн ат деген сөзгө сүйлөм сөйлү. Мен ат минип кайтардым. Окей, ат. Ат деген сөз катышты. Кийинки сөз ата. Эми ушуга сүйлөм сөйлөйт. Чоң ата, майрамыңыз кут болсун. Мында ата деген сөз. Окей, ата. Кийинки сөз ит. Ит эң акылдуу жаныбар. Мында ит деген сөз катышты. Эми ушундан үндүү тыгыштардын астын сызасыңар. Мисалы үчүн мен деген сөз Э, А, И, О, А, И. Мына ушул сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүп, үндүү тыгыштардын астын сызасыңар. Мундагы дептериңерге ирети менен жазасыңар. Кийинки 3-чү көнүгүү мектеп темасында сөз оюн уланткыла. Ким көп тапты? Мисалы үчүн, окей. Мектеп, китеп, парта, стол, доска, бор, альбом, калем, сап, карандаш, өчүргүч, дептер. Мындагы 3-чү көнүгүү деп, анын астына ушул сөздөрдү сулуу ирети менен жазасыңар. Кийинки тапшырма үй иши 4-чү көнүгүү окуйбуз. Ырды жаттагыла. Ырды жаттайсыңар. Өзүңөр да мектеп мугалим жөнүндөгү ырларды таап жазгыла. Үндүү тыгыштарды белгилегиле. Ырды дептериңерге жазып, үндүү тыгыштардын астын карандаш менен сызасыңар. Мисалы үчүн И да үндүү тыгыш. А, И. Өзүңөр улантып сызасыңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.